Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен экран аркылуу көрүшүп турганыбызга албетте кубанычтабыз. Биздин бүгүнкү бир китептин баяны рубрикабыздын чыгарылышында сиздер менен бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы аттуу китеби жөнүндө сүйлөшөбүз. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинде фин эли боюнча жазылган, башкача айтканда Финляндия мамлекети Россия мамлекетинин бир облустуна катары болгон. Анткени ортодо жайгашып, эки чекесинде чектеш болгон Россия мамлекети жана Швейцария мамлекети менен чектешип турган. Демек, бул Россия же Швейцария өзүнүн облустуна катары алып турган. Кимиси жеңген болсо, бул уруштар болуп турган учурда өзүнүн облусту катарына тартып алып турушкан. Андан кийин бул кантип бир мамлекет түптөй алды, жөн гана мамлекет эмес, азыркы учурда өнүккөн мамлекетке айлана алды. Булардын баары ушул китепте жазылган. Булар башка мурунку учурларда фин эли ушунчалык бир алар баткакта жашаган, суами деп коет. Бул баткак деген сөз. Башкача айтканда, баткакта жашап, бир гана жаратылышы гана эмес, эли дагы баткакка батып турган. Бул баткакка батып турган дегенде көбүнчө адамдар жоопкерчилик алуудан качышкан, эркектер көчөгө чыгып кеткен болсо, аялдар да көчөгө чыгып, балдар каралбай, билим берүү системасы жок, балдар мектепке барбай калган учурлар болгон. Ал эми азыркы учурда алар билим берүү системасында өнүккөн мамлекеттерге айланды. Андан кийин бул фин элинде айтышат, башкы каарман Синелман болот. Синелман өзү фин болбосо дагы, башка улуттан болсо дагы, бул Финляндиянын өнүгүүсүнө, өнүккөн мамлекетке айлануусуна чоң салымы бар. Андан кийин бул фин элинде өздөрүнө жоопкерчилик алууну үйрөтүп, жана адамдардын шык жөндөмү, кандай шык жөндөмү болсо, ошол талантын өркүндөтүп кетишкен. Башкача айтканда, ушундай сонун каармандарыбыз бар. Ал каармандардын бул тукум падышасы деген болгон, жумуртка падышасы, же болбосо кыям падышасы, бут кийим падышасы, булар болгону ушул нерсеге кызыккан жана ушул өнөрүн өркүндөтүп кетишкен. Ушул өнөрүн өркүндөтүп кетишип, падышага айланышкан. Булар бир мамлекеттин падышасы эмес, өзүнүн сүйгөн жумушунун падышасы болгон. Демек, биз бул нерседен, китептен ушундай пайдаларды, таасирлерди алсак болот. Жөн эле бул жумуртка сатуу, жумуртка падышасы дегенди биз мындай эле көрө турган болсок, ошол сүйгөн ишин дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, Финляндия элинин экономикасын ушунчалык деңгээлде көтөргөн. Мамлекетибиз өнүгүшү үчүн ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчилик алуу менен бирге, өлкөм мага эмне кылды дебестен, өлкөм үчүн мен эмне кыла алам, азыркы турган абалымда эмне кылсам болот деп ойлонсок, демек бизде өсүш болот. Жана биз өскөнүбүздө өлкөбүз дагы өнүгөт. Китепти айтып жаткан учурда деңиздин бир тамчысын гана айттым. Сиздер өзүңүздөр окусаңыздар дагы абдан көп пайдаларды, таасирлерди аласыздар. Өлкөнү өнүктүрүүнү каалаган ар бир кыргыз жаранына окуусуна сунуштайм.